Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына, Мугалим илимий педагогикалык журналынын 10 жылдыгына карата өткөрүлгөн Айтматов ааламындагы Мугалим 2023 республикалык онлайн кароосунагы жыйынтыкталып, Кыргыз улуттук университетинин концерттик залында жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи болуп өттү. Сынактын максаты жана милдети Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгын адабий мурастарын даңазалоо, чыгармачыл мугалимдерди табуу жана аларды жалпыга таанытуу менен мыкты мугалимдерди үлгү катары көрсөтүү, республикадагы чыгармачыл мугалимдерди топтоо, аларды Мугалим илимий педагогикалык журналына чагылдыруу. Республика боюнча Айтматов ааламындагы Мугалим деген уюштурулган сынагыбыз 3 айдан бери өттү. Бул ноябрь, декабрь, январь айларында өтүп, мугалимдер 2 этапта 5 багыт боюнча сыналышты. Сынактын жыйынтыктары онлайн форматта шыр эле жыйынтыктары көз алдыларына көрүнүп турду. Мугалимдердин бардыгы ыраазы болушту. Буга республиканын 7 дубанынан ар бир дубанынан катышты. Эң башкы байгени Нарын областы жеңип алды. Биринчи орунду болсо агайлардын арасынан дагы Нарын областы, ал эми эжейлерден Чүй областынын мугалимдери жеңип алды. Бирок республиканын бүт бардык аймагындагы мугалимдер катышып, мына бүгүн азыр аябай толкунданып турушат. 3 айга созулган онлайн сынакта мугалимдер көркөм окуу, Айтматов ааламындагы Мугалим темасында эссе жазуу, Чыңгыз Айтматовдун повесттери жана романдары боюнча тесттик тапшырмаларды аткарышты. Республикалык сынакта Нарын облусунун Ат башы районундагы Ак Муз айылынын Боогачы атындагы орто мектебинин мугалими Урмат Саалаев баш байгени багындырды. Конкурстун жүрүшүндө өзүбүз бир окудук, эстедик. Окуп эле тим болбой, анализдеп, талдап, кайра өзүбүз балалыкка да барып келдик. Уюштуруу тобуна, журналдын жалпы эмгек жамаатына ыраазычылык билдирем. Аябай шыктандырып, ишибизге да чоң стимул болот деп отурабыз. Баш байгени алып, сыймыктанып, толкунданып турабыз. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Ал эми Ысык Ата районундагы Алтын Уя мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Гүлзада Осокеева сынакта 1-чи орунду ээледи. Сынактын жүрүшү абдан жакшы болду. Тесттердин түзүлүшүнө мен аябай маани бердим да. Анткени тесттер мындай конкреттүү эле бул каякта төрөлгөн, бул качан жазылган эмес. Адамды, мугалимди ойлонтуп, андан ары иштешине өбөлгө түзгөн тесттер болду. Креативдүү тесттер болду да. Ошон үчүн бизден бардык мугалимдерге айтат элем, техникалык дагы сабаттуулугун андан ары дагы өздөштүрүп, азыркы убакта окуучунун маалыматтуулугу мугалимден жогору болуп турган заманда биз дагы алар менен тең жарышып, ошол окуучунун ракурсунан биз сабак өтүшүбүз керек экен. Мугалим илимий педагогикалык журналы мугалимдерди кыргыз билим берүүсүнүн жылдызы экенин дайыма даңазалап, алардын зоболосун көтөрүү максатында көптөгөн сынактарды, иш-чараларды өткөрүп келет. Мен негизинен өзү англис тил мугалими болгондуктан кыргыз тилин да канчалык деңгээлде билем, Айтматов чыгармаларын канчалык деңгээлде билем деп өзүм сынап көрдүм. Ошондой болсо дагы жыйынтык жакшы болду. 3-чү орунду камсыздадым. Мен бул конкурстан эмнени ала алдым? Өзүмө изденүүчүлүктү алдым. Тынбай окуп, изденсең, ушундай ийгиликтерге жетесиң деген тыянак чыгардым. Мугалим журналы тарабынан уюштурулган уюштуруучулардын бардыгына рахмат айтабыз, алкыш айтабыз. Эми баягы профессионал адабиятчы болбогондон кийин ошо тесттик тапшырмалар оорураак болду. Романдары аябай мындай татаал түзүлгөн экен, бирок баягы бир чети кызыктуу болуп, анан жалпы упай менен ошол ийгиликке жеттик. Айтматовдун чыгармаларын мурун баягы кызыгып турмуштук окуялары менен салыштырып жүрчүбүз да. Бизде тарых этнографиялык музей түзгөнбүз мектепте. Ошол жерде согуштан жазылган каттар бар эле. Ошол каттарды биз изилдеп, Майсалбектин реалдуу турмуштагы орду чындык эле бардык аймактарда болгондугу, же болбосо ошо Майсалбектин образынын прототиптери ушул айылдарда бар экендигин ошо изилдеп көрдүк да, анан өзүбүз да ошо Майсалбектин образын аткарганбыз. Бул өтө мындай жакшы натыйжалуу болду да. Республикабыздын булуң бурчунан келген алдыңкы мугалимдер сыйлоо аземинин алкагында Жусуп Бала сагынатындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Абдрахманов Төлөбек Абыловичтин кабыл алуусунда болушту. Ректор мугалимдерди жылуу тосуп алып, жетишкендиктери менен куттуктап, ийгилик каалады. Керемет Сабыржанова, Алмаз Турузбаев, Нурзат Биктурсун кызы, Замана студиясы.